Саламатсыздарбы? Мен болсо Ошто өткөрүп жаткан медиа лагердин координатору болом. Лагердин эң чоң жетишкендиги болуп, бул Жети областтын баардык аймактан балдарды бириктире алды. Жана бириктиргени калбастан достоштуруп, алардын кызматташуусуна жол ачтык деп эсептейм. Андан кийинки дагы биздин жетишкендигибиз бул жаңыдан медиага кызыккан жана медианын кийин журналист болгусу келген жаштарга да көмөкчү болуп, алардын теориядан алган билимин практика жүзүндө бекемдегенге мүмкүнчүлүк түзүп берди деп эсептейм. Жана биздин балдар медиа лагердин алкагында баардык алган билимдерин практикалык жүзүндө пайдаланып, өзүнүн материалдарында жана өзүнүн ар кандай дебаттык турнирлеринде, адвокация компанияларында пайдаланышты деп эсептейм. Ошондуктан биздин лагерь ийгиликтүү деп ойлойм. Рахмат. Негизи бул медиа лагерь мен үчүн аябай сонун таасир калтырды. Анткени биринчиден мунун пайдасы көп, биринчиден балдардын өзүнө пайдасы көп, экинчиден коомго пайдасы көп, же мына жалпы эле Кыргызстан үчүн да пайдасы көп деп эсептейм. Мындай ойлорумду түшүндүрө кетсем, маселен, биринчиден бардык тармактарда өзү мындай сабаттуулук керек болуп атат азыркы учурда Кыргызстанга. Өзгөчө акыркы мезгилде мына журналистикада сабатсыз, жазганды билбеген, окуганды өздөрү мындай оюн жакшы түшүндүрүп жаза албаган, же болбосо жөн эле грамматикалык түрдө ката жазган, же макаланын структурасын, фокусун тияк бияктарын мындай стандартка жооп бере тургандай кылып жазбай, туура эмес жазып алып, ошол көбүрөөк жайылып кеткен учурлар бар. Ошол себептен жаңы келаткан муунга же ушул журналистиканы эми үйрөнүп аткан жаштарга ушул журналистиканын стандарттарын, эл аралык стандарттарын, анын башка эрежелерин үйрөтүп, аларга мындай жайылтып туруу аябай зарыл деп эсептейм. Бул биринчидени, экинчидени негизи эле бул жаштарды баягы активдүүлүккө тарбиялайт деп ойлойм. Бул өзгөчө өтө маанилүү болуп турат. Эми байкап атабыз, кайсы бир тармакты эле алып кеткени болбосо, жалпы коомдо болуп аткан окуяларга кайдыгер карап койгон жаштар көп. Бул менимче дебат аркылуу, журналистика аркылуу, блогерлик аркылуу, анан фото өнөр аркылуу дагы алардын бир мындай кайсы бир нерселерге кайдыгер болбой, активчүү болууга тарбиялады деп ойлойм. Бул өзгөчө региондордо өтүп жатканы дагы өзгөчө мааниге, балким кийинкилерин билбейм, Ысык көлдө же болбосо Баткенде, же Жалал Абадтын өзүндө, же айталы Таластын нарында, ошо жеринде барып өткөрсө бул өтө сонун таасир калтырат. Анан өзгөчө региондордон топтолуп келип ошол жерде окуганы дагы жакшы эффект берет болуш керек. Биринчиден жаштар өздөрү келип бул жерди көрүп атат. Экинчиден ошол биринчиден окуу аркылуу эле, экинчиден ал теге маселен айталы макала жасап жаткан учурда бул жердеги окуяларды, адамдарды, процесстерди көрүү менен дагы өздөрүнө чоң бир жакшы нерселерди алды деп ойлойм. Негизинен бул регионализм маселелерин чечүү же ошол маселелерди жеңилдетүү боюнча даярдалган долбоор мага аябай жакты. Себеби Ош шаарында 7 облустун балдарын чогултуптур. Анан бул жерде жөн эле чогултуп койбостон аларга медиа түрлөрү аркылуу ошол регионализм маселесин чечүү боюнча сессиялар киргизилген, дебат боюнча, адвокация боюнча. Мен эмнени айтмакмын? Бир ушул долбоордун ичине бир канча тармактарды камтыпсыңар, бул бири-бирине мындай айкалышып кетет да. Анан балдар өздөрүнүн ойлорун ачык айтууга, пикирлерин билдирүүгө, ошондой эле маалымат менен иштөөгө, факты менен иштөөгө неметишти, көнүгүштү, үйрөнүштү. Балдардын арасында өмүрүндө биринчи жолу мындай кабар же мындай маалымат менен иштеген балдар да болду. Биз үчүн, тренерлер үчүн бир топ эле татаалыраак болду. Себеби жаңы эле ушу журналистикага кадам таштаган балдар үчүн кыйын да болду, кызык да болду. Анан эң кызыгы, алар өздөрүнүн долбоорлорун даярдоо үчүн топторго бөлүнүп, ал топтор жөнөкөй эле топторго бөлүнбөстөн, бир топтун ичинде мисалы Оштон, Жалал Абадтан, Көлдөн, Таластан бириккен балдар өздөрүнүн долбоорлорун даярдашты. Жөнөкөй эле долбоорлор эмес, ушул даярдаган макалаларында же болбосо видео роликтеринде үйрөнгөндөрүн пайдалана алышты да. Мен башында ойлоп жаткам, эми булар жаңы үйрөнчүк балдар болсо кандай медиа продукттарды даярдайт экен деп. Бирок жыйынтыгында карап көрсөк, жакшы идеяларды ишке ашырууга аракет кылышыптыр. Айрымдарын дагы тереңдеп иштеп чыкса, жакшы эле продукциялар болот. Уюштуруучулар немени ойлонушса жакшы болмок экен деп ойлойм да. Кыскараак мөөнөт болуп калыптыр. Себеби мисалы мага бөлүнгөн эле сессияда
кыска 2 саат ичинде кабарда, макалада жазуу, ошонун ичинде таанышуу, ошонун ичинде деги эле стандарттар, бул мүмкүн эмес негизи элечи. Анан мен интерпретация баягы немени өзүмдүн немеге ылайыкташтырып алдым. Неменечи, ошол бөлүнгөн сааттарды кайсыл жерде көбүрөөк убакыт талап кылынса, мен ошого көбүрөөк басым жасадым дагы. Башка сессияларда толуктап кеткенге, бышыктаганга аракет жасадым. Немелерди баалоо кагаздарында кимдир бирөө жазыптыр, мен бирөөдөн окуп калдым, мен аны эске алышым керек. Убактысын туура мындай пайдаланса болмок, сессиялар мындай кээде кайталанып кийинке өтүп кетип жатты дегенчи. Бул бышыктоо иретинде болду. Ошон үчүн кийинки жолу уюштуруп атканда ошол сессиялар канча убакытта деги эле ушуну өтүүгө мүмкүн дегенди эске алса жакшы болмок деп ойлоймун да. Бул жаштар үчүн арналган медиа лагердин менин оюмча абдан чоң мааниси бар. Себеби бул бир гана жаштарга ошол медиада өзүнүн ордун табуу, келечекке багыт берүү менен гана чектелбестен, бул жерде мисалы үчүн көптөгөн Кыргызстандын баардык булуң бурчунан, баардык региондордон жаштардын бир жерге чогулуп, бир локацияда бир нерсени чогуу үйрөнүшү бул өзү эле чоң иш да. Ошон менен бирге эле алар жалгыз гана медиа жөнүндө эмес, башка регион жөнүндө, башка региондогу балдардын жашоосу жөнүндө, жаштардын жашоосу жөнүндө да үйрөнүп алышат да. Менин оюмча бул ушул тарабынан алганда силердин жасап аткан ишиңердин баасы жок да, мындайча айтканда абдан баалуу, абдан чоң жакшы иш жашап атасыңар да. Ал эми лагердин форматы боюнча айта кетсем, бул жерге чынына келгенде абдан кыйын жаштар чогулган экен. Баардыгы тең азаматтар, баардыгы тең аракетчил, баардыгы тең жаңы идеялар менен, жаңы ойлор менен жүргөн прогрессивдүү жаштар деп айтсак болот. Мени таң калтырганы бул жерде ошол жерге мектептин 9-классында окуп, ошончо кичинекей жаштыгына карабастан ушундай иш-чарага аралашып, өздөрүн медиада таанытууга, медиада ордун табууга аракет кылган жаштардын бар экендиги да мени ошол абдан сүйүнттү. Өзүмдүн биякта алган практикам боюнча айта кетсем, мен үчүн да бул абдан чоң сабак болду. Ошондо жаштар менен иштешип, мен аларга бирдемке бере алсам, алар да мага көптөгөн нерселерди берди деп эсептейм. Мен да өз тарабымдан аларга ошол фото, видео тармагында алардын балким өзүнүн ордун табууга, кээ бирөө мисалы үчүн өзүн фотожурналистикада тапканга балким мен шык бере алдым деп эсептейм да. Мисалы үчүн арасында кээ бир балдар мага ошондой таасир калтырды. Кемчиликтерди деле көрө алган жокмун. Болгону практикалык иштерге көбүрөөк убакыт бөлүнсө жакшы болмок экен. Себеби фото, видеодо теорияга караганда практика чоңураак сабак болот да. Эмки балким лагерлер уюштурса ошол жагын эске алып, балким бир күндү толук бойдон ошол фото, видеого балким жарым күн теория болсо, экинчи жарым күнү практикага көңүл бөлгөнгө ошолорду эске алса жакшы болмок экен да, менин оюмча. Ошол кыскача айтканда. Сиздерге чоң рахмат. Идеянын эң негизги алгачкы максаты биз жаштарды активдүү жашоого унандыруу. Мисалы бүгүн алгачкы азыр өтүп жаткан медиа лагерди алсак, 36 жаш бала ар кайсы региондон биринчи жолу Ошто чогулуп жатышат. Бул биз үчүн дагы чоң бир ийгилик болуп эсептелет. Анткени биринчи жолу кыргыз тилинде бир медиа лагерь өтүп жатат. Ушунун алкагында өлкөдөгү болуп жаткан регионализм проблемасын чечкенге аракет жасап жатабыз. Биздин кичинекей бир салымы катары эсептесек болот да. Анткени алар биринчи жолу бири-бири менен диалог курушуп, кандай проблемалар болсо, ошо өзүнүн региондорунда, областтарында болобу, шаарларында болобу, ошолор менен бөлүшүп, дебаттар аркылуу же болбосо жасап жаткан медиа продукциялар аркылуу бөлүшкөнгө аракет жасап жатышат. Биз дагы ушул уюмубуз ошондой максат коюп жатабыз да. Анткени биздин оюбузча ушундай жаштарды эгерде билимин өнүктүрүп, аларга жардам бергенде бир мисал катары вектор көргөзүп берсек, келечекте чечим чыгарып жатканда туура багытта ойлонуп башташат деп ишенебиз да.